Кара суунун Нариман айылында салынып жаткан балдар бакчасынын курулушу 70%дан ашты. Азыркы тапта сырткы аянтчаларды көрктөндүрүү, электр жарыгы үчүн атайын линия тартуу жана актап сырдоого даярдык иштери жүрүүдө. Ушу объектти бахардан бери баштадык уже иштерди. Биз жаз айынан бери иштеп жатабыз. Имараттын ичи сыртын шыбап, терезелерди орноттук. Азыр сырттагы жумуштарын кылып жаткан учурубуз. Кошумча имараттар, суу кампаларында жасап жатабыз. Андан кийин ичин актап сырдап, эшиктерин орнотобуз. Жумуш өз ногунда жүрүп жатат. Буюрса белгиленген мөөнөткө курулушту бүткөрөбүз. 120 орунга ылайыкташтырылып, 2 кабаттан турган имараттын курулушу өткөн жылы башталган. Бул үчүн өлкө бюджетинен 80 миллион сом каржыланган. Заманбап билим берүү мекемесинде балдар үчүн бардык шарттар түзүлүп, 4 тайпаны кабыл алат. Имаратты ушул жылдын ноябрь айында пайдаланууга берүү пландалган. Республиканский бюджеттен каржыланган, бизге сметалык немеде 80 миллионго берилген. Тендерный стоимость 70 миллионго утуп алышкан. Бардык шарттар менен болуп жатат. Азыркы күндө 70% курулуш бүтүп калды. Белгиленген убагына каласа бүтүрөбүз. 10 миңге жакын калк жашаган Нариман айылында бир дагы мамлекеттик балдар бакчасы жок. Жалгыз гана жеке менчик бакча иштеп, тургундар балдарын шаарга жөнөтүп, кыйынчылык тартып келишет. Андыктан жергиликтүүлөр жаңы бакчанын курулушу аяктап жатканына кубанып жатканын айтышты. Кыргызстан Республикасынын эң чоң айылдарынан булар. Бу жерде 10 миң ахал жашайт. Бизде жалгыз бакча бар. Ал дагы имаратты ижарага алып, менчик кылып ачкан. Акчасы кымбат болсо дагы балдарыбызды берүүгө мажбурбуз. Айрымдары шаарга жиберишет. Бул имараттын курулушун өтө көп күттүк. Мына эми бүтүп калат деп кубанып турган учурубуз. Имарат чоң, заманбап, купулубузга толду. Эми балдарыбыз ушул бакчага келип калышат. Эске салсак, быйыл Ош облусунда 15 бакчанын курулушу жүрүүдө. Анын үчөөсү жакынкы аралыкта келечек ээлерине эшигин ачат. Сыймык Марат уулу, Мунар Арызбек уулу, ЛТР, Ош облусу.